Интер Майами драмалуу камбэк жасап Портуну 2-1 эсебинде утtu. Клубтар аралык дүйнө чемпиондугунун экинчи турунда чыныгы сенсация орун алды. Лионель Месси жетектеген Интер Майами Португалиянын күчтүү клубу болмуш Португа каршы 2-1 эсебинде жеңишти жетишти. Оюндун биринчи бөлүгүндө Порту үстөмдүк кылды. 8-мүнөттө пенальтиден Саму Омородион эсепти ачкан болчу. Бирок экинчи бөлүмдө Интер Майами оюндун нугун өзгөртүп, агрессивдүү оюн көрсөтө баштады. Натыйжада 47-мүнөткө келип, Теласко Сегавая гол жаратып, эсеп санын теңеди. Ал эми 54-мүнөттө Лео Месси кайрадан өз чеберчилигин ишке салып, жеңиш голун жаратты. Албетте, мындай голду Лео Месси ар дайым эле жаратып жаткан чагы. Ошентип, Интер Майами бул турнирдеги аба суудай керек болгон 3 упайды колго киритти. Эске салсак, бул тайпадагы экинчи жоп Аль-Ахли менен Палмейрас ортосундагы беттеште Палмейрас 2-0 эсебинде жеңип 3 упайга ээ болду. Эми тайпалык абалга көз чаптырсак, Палмейрас менен Интер Майамиде 4 упай, ал эми Порту менен Аль-Ахлиде 1 упай. Кийинки чечүүчү турда Интер Майами Палмейраска каршы ойноп 1 упай жоготот. Ал эми Аль-Ахли менен Порту өз ара чечип алышса керек. Кандай ойлойсуздар? Интер Майами тайпалык этаптан плей-оффко чыга алабы? Негизи эле бул тайпада кайсы командалар биринчи, экинчи орунду алышып, 1/8 финалга жолдомо алышы мүмкүн? Сенсацияны улап баарын таң калтырган Б тайпасы. Оба, эми кезектеги оюндарга өтөлү. Анда алгач биз ойлогондой эле биринчи турда ПСЖдан утулган Атлетико Мадрид Сиэтл Саундерсти 1-3 эсебинде утуп алды. Ал эми сенсация бразилиялык Ботафого менен ПСЖ ортосунда орун алды. Бул оюнда Ботафого Игор Хесустун жалгыз голу менен ПСЖны утуп алды. Оба, Атлетико Мадрид, Интер башкасы токтото албаган ПСЖны Бразилиянын Ботафогасы келип токтотуп берди. Натыйжада биздин бул тайпадагы жыйынтыктагы шакарапка айланды. Тагыраагы азыр 2 оюн жыйынтыгы менен Ботафогода 6 упай. Ал көбүрөөк мүмкүнчүлүк менен эми плей-оффко чыкты. Ошондой эле фаворит деп аталган ПСЖ менен Атлетико Мадридте 3 упай бар. Кийинки турда Ботафого Атлетико Мадридке каршы, ал эми ПСЖ Сиэтл Саундерске каршы ойнойт. Бул тайпадан кайсыл клубтар кийинки этапка өтүшү мүмкүн? Атлетико Мадрид экинчи болот өбү же ПСЖбы? Өз оюңуздарды комментарийге калтырып кетиңиздер. Эми өзүбүздүн футзалдагы тарыхый жеңишибизди айтып өтпөсөк болбойт. Оба достор, футзал боюнча отто курама командабыз Францияны жеңди. Кече жакында эле 18-июнда Хорватиянын Порет шаарында Futsal Week John Cup 2025 аттуу эл аралык турнирдин биринчи оюнунда Кыргызстандын улуттук курама командасы Франция менен кезгелип, жыйынтыгында 2-1 эсеби менен жеңишке жетти. Алгач 26-мүнөттө Ислам Туратбеков эсеп санын ачса, 37-мүнөттө Кайрат Кубанычев 2-0 кылды. Бирок акыркы мүнөттө атаандаш бир топ айырмасын жойду. Эске салсак, бул мелешке катышуу 2026 жылы Азия кубогунун тандап алуу оюндарына даярдыктын бир бөлүгү. Буюрса эми мындан ары экинчи оюнубуз уланат. Тагыраагы бүгүн 20-июнь кечинде Кыргызстан улуттук курама командасы мына ушул турнир каптын алкагында Голландияга каршы беттеш алып барат. Жалпылай биринчи тур жыйынтыгы боюнча биринчи орунда Нидерландия 3 упай, Кыргызстан 3 упай, Франция 0, Черногория 0 упай.